6 жашар небересин жетелеген Калбүү Максутова 2010-жылдагы апрель окуясында каза болгон уулун эскерүү үчүн келген. Ал 6 жыл мурда дал ушул күнү уулу аянтка барба дегенине карабай, акыйкатсыз бийликке каршы аттанганын эстеп отурду. Иштеп эле жүрчү, анан ал күнү жумуш жок, күн жагат деп барган эмес. Анан элдерди жанагы эмеден көрүп, үйдө туруп эле саат 1де чыгып кеткен, телевизордон көргөндө атып аткандар. Барбайм деп кеткен, анан ошо барып өлүп калып атпайбы. Ошо желек көтөрүп площадька барып тиркитер талкаланганда. Каарманыбыздын уулу Эдил Максутов 29 жаштында наадандардын аткан огунан бейгүнөө ажал тапкан. Буркураган эне уулунун жаштайынан элдин камын ойлогон, ата энесине карамдуу, жора жолдошторунун арасында уюштургуч сапатка ээ болгонун эскерүүдө. Баласы үйдүн кенжеси болгон. Ошол жылдын күзүндө үйлөнүүнү максат кылып, бирок атылган ок жүрөктү жарып өтүп, тилегине жетпей калган. Боорукер болчу да, колунда жокторго кошуна болоңдор бала акыраларга отун болсо отунун ташып берчи. Ушундай болчу. Элге аябай боорукер. Мени болсо да апам деп жакшы көрчү. Жакшы өзүңө жаккан келинчек алсам болот эле деп кайгырчу. Энен бейшенин таманында деп мени аябай сыйлачу. Ошол ачык болчу куудул. Классташтардын баарын ошол уюштурчу да. Азыр ошо бизди уюштурду деп барыштап келишет, ачык болчу. Жакшы эле болчу, элдик киши болчу. Элдик киши болбоду. Жанын аябады эми, жанын аяган жокту, аябаган үчүн барды да. Эми ошону актаса, бул чоңдор. Актап ушулардын эмесин актап, жана жегичтердин баары дагы эле култундары чоңдор. Бүгүн Ата бейит мемориалдык комплексинде апрель курмандыктары эскерилди. Ага мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев, экс-президент Роза Отунбаева, өкмөт башчысы Темир Сариев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган жетекчилер, мурдагы жана азыркы атка минерлер, ошондогу окуялардын катышуучулары жана депутаттар катышты. Анда шейит кеткендерге Куран түшүрүлүп, гүл чамар коюлду. Биринчиден, бул баягы аянттагы атылган балдар эсте. Аянттын баары канга бөлөнүп, анан эч убакта мындай күткөн эмес ошол күнү бийликте кетиребиз деп. Бийлик кетирди, ошол эсте калды. Анан эми мындай нерсе кайталанбаса да, азыр душманга да кайталана турганга айтпайт элем. Тынчтык керек бизге, стабилдүүлүк керек. Мурункуларга да, кийинкилерге өзгөчө чоң сабак. Мындай катаны кетирбеш керек, дайым эл менен болуш керек. Эгерде бийлик элден ажырап кала турган болсо, булардын дагы алдыда ошондой окуялар күтүп турат да. Комплекске келгендер 6 жыл мурдагы окуяларды бир сыйра эске салып көргөн билгенин айтып беришти. Алардын бири Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков төмөндөгүлөргө токтолду. Өлгөн балдарды көмүүгө акча каражат жок. Өлгөн балдардын моргто жаткан сөөгөктөрүн жеткиргенге машинага бензин куйганга акчасы жок. Ушундай кыйын алып турганда мен бизнесмендерди чогултуп, ошол бизнесмендердин баарынан акча чогултуп фонд түзүп, ошол фонд менен баардыгын үйлөрүнө жеткирип коюп, мына улам эметип тактап аттык да, таанылгандарын алып кетебиз деп, туугандар келгендерин алып барып берип, жылкысын алып барып берип, боорусогуна унун алып барып берип, башкасын алып берип, акча каражатын бөлүп, боз үйүн тигип берип, ошолордун баарын койдурганга уюштуруп жардам берип жүрүп, ошолордун трагедияларын көрдүм, ошол үй бүлөлөрдүн балдарын көрдүм, ошол баатырлардын энелерин көрдүм, үйлөнө элек жаш баатырлардын, үйлөнгөндөрүнүн артында калган чагаларын көрдүм. Мунун баары эстен кетпей турган бир оор кайгы да. Эскерүүгө келгендердин көбү 2010-жылдын 6 апрелинде таласта башталып, 7 апрелде Бишкекте кандуу күрөштүн натыйжасында бийликтин кулашына себепчи болгондор мамлекеттин жаркын келечеги үчүн жанын курмандыкка чалганын бир ооздон белгилешти. Алардын бири эл өкүлү Руслан Казакбаевдин пикиринде, бул күн тарых барактарында өнүгүүнүн башата катары калышы үчүн бийликтин баардык бутактары аракет жасашы керек. Бир дагы бийлик, эч кандай байлык ал биздин ар бир адамдын өмүрүн эч качан татыбайт. Ар бир революция деген бул жаңылануу, бул жаңы мүмкүнчүлүк берет. Ал мүмкүнчүлүк алдыга кетиш да мүмкүн, артка кетип калышың да мүмкүн дагычы. Анан эгер баардыгыбыз ошону ар кимибиз кайсыл жерде болобу, мыйзам чыгарууда болобу, президент болобузбу, премьер болобузбу, министр болобузбу, ар бир жараныбыз эле
эл үчүн иштеп, мамлекетибиз үчүн иштеп, ошол 7 апрелден ушу балдардын көздөгөн максаттарын ишке ашырсак, анда бул 7 апрель келечекте майрам күн болот. А эгерде ал ишке ашпаса, кайран күн болуп калышы мүмкүн. 2010 жылы 7 апрель күнү 87 адам көз жумуп, жүздөгөн адам ар кандай деңгээлде жаракат алган. Мирбек Атикеев, Манас Бакешов, НТС.